Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндө биздин боорубузду талкалап жаткан 4 себеп бар. Аларды жоюу аркылуу сөзсүз түрдө ден соолугубузду жакшырта алабыз. Биринчиси бул албетте аз кыймылдуулук. Экинчиси рецептсиз дары ичүү. Дарыканага киребиз, каалаган дарыларыбызды алып иче беребиз. Кудум азык дүкөнгө киргендей эле. Ал эми үчүнчүсү болсо бул стресс же тынчсыздануу. Ал эми төртүнчү себеп бул витамин же микроэлементтердин жетишсиздиги. Биз дайыма ток жүргөнүбүзгө карабай витамин жетишпеши толук ыктымал, анткени бир түрдүү азыктар менен тоюуга адаттанып калганбыз. Эми бул көйгөйлөрдү кантип жойсо болот? Биринчи кезекте кыймыл аракетти көбөйтүш керек. Чуркаңыз деп айтпайм, эч кур дегенде ар күнү көбүрөөк басууга тырышыңыз. Жана бул аркылуу сиз бооруңуздун функциясын жакшыртасыз. Экинчиден болсо, дарыны зарыл учурда гана ичиңиз. Зарыл учур бул дарыгер сизге рецепт жазып берген учур деп эсептеңиз. Ал эми стрессти жоюу үчүн өзүңүздө бар болгон нерселердин баарына ыраазы болуңуз жана ошонун негизинде келечекте келечек эртең деле болот, бүрсүгүн деле болот, азыркыдан көбүрөөк нерсеге ээ болосуз буюрса. Ал эми төртүнчүдөн болсо, демек витамин жана микроэлементтерди толукташ үчүн сөзсүз эле витамин сатып алыштын кереги жок. Азык түлүктү мүмкүн болушунча байытыш керек. Мисалы балык жеш керек, деңиз азыктарын жеш керек. Жана ошондой эле жашылчаларды, мөмө жемиштерди дагы рационго кошуп, аларды дагы көбүрөөк жеген аракеттениш керек. Ошондо буюрса сиздин бооруңуз сизге ыраазы болуп, сизге жакшы кызмат кылып берет. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз, эң жакын 3 адамыңызга жөнөтүп коюңуз.